Assalamu alaikum жигиттер. Макет боюнча түшүндүрөм. Сигнал кандай иштейт? Биринчи, бул сигнал өзү бардык электрондук сигналдар бирдей болот. Эми электрондук сигналдын бул чогулган абалы, бул чачылган абал. Эми көрөбүз. Бул сигналдын сырткы идиши, ичинде электромагнит жайгашкан. Электромагнитте эки контакт бар. Плюс минус берсе, бул жерде магнит пайда болот. Ошол пайда болгон магнит бул темирди өзүнчө тартат. Эми сигнал үнүн кантип чыгарат? Бул электромагнит ичине кирип, кайрадан кайткан мезгилде бул мембранага мындай стук берет. Ошол эми кантип кайталанат? Биринчи, плюс минус берсең, ичинде электромагнит пайда болот даган темирди, мына бул темирди ичине тартат. Тарткан мезгилде бул жериндеги болуп турган калпагы бул кнопканы басат. То есть кнопканы азыр ичкериге басса, мынакей кыймылдайт. Мына ушул кнопканы басканда бир контагын ажыратып коет. Ажыратканда бул жерде бир жагы контагы өчкөн себептен электромагнит потеря болот, то есть жоюлат. Контак ичине кирген мезгилде электромагнит жоголгондуктан кайра сыртка чыгып кетет. Чыкканда бул контак кайра тигип калат, кайра буну тартат. Мына ошонун кайталангыс кирип чыгышы мына буга мындай стук берет. Мындай стук звук чыгарат да, кайта үзүлбөй бергенде сигналга айланат. Бул болсо улитка эхо жаратыш үчүн ортосуна чыккан үндү эхо кылып айландырып улитка алып жана катып чыгарып берет. Бул макет вообще сигналдын түзүлүшү. Эми бул жерде схема кандай жайгашкан? Биринчи сигнал өзү реле, электрондук включатель, через замок, предохранитель, руль. Эми туугандар, питание, прямой питание через предохранитель келди. 30 контактка келди. Пока реле өчүк, качан реле кошкондо ошо 30 контактта питание 87ге өтөт. Питание плюска келгенде массасы корпуста турат. Демек, биздин бул кнопка через замок, то есть керек машиналарда замок менен болот, керек машиналарда без замок болот. Замок менен болгондо байкайт эки управление. Буга плюс, буга минус келе турганса реле иштейт. Демек, плюс через замок аркылуу мына жакканда бул жерге плюс келди. Плюс болсо через предохранитель алынат. Минус болсо бул рульдагы баскан кнопка. Массадан руль өзү негизи рульдун оолунда масса бар. Ошол эле массадан рульдун ортосун басканда масса келет дагы, релеге масса келет. Замокты өчүрүп койгондо масса жок. Именно сигнал мына ушундай система менен машиналарга жайгашкан болот. Бунун ушул системасында бир эле айырым болушу мүмкүн, но через замок, без замок. Калганы мына ушу кандай турган болсо ушундай устроение болгон бир сигналдын ордуна эки сигнал болот. Эски машиналарда штатныйда эки сигнал эмес, бир сигнал болушу мүмкүн. Негизи калган системалар окшош болот.